Саламатсыңарбы окуучулар? 5-класс. Бүгүнкү сабакта биз жейректик жат жазуу жазабыз. Окуучулар, бүгүнкү жат жазуубузда балдар алган билимдерибизди жыйынтыктайбыз, орфографиялык сабаттуулугубузду жогорулатабыз жана жаратылышты сүйүүгө тарбияланабыз. Анда эмесе балдар, китеп дептерлерибизди алабыз. Бүгүнкү жат жазуубузда сүрөттөрдүн аталыштарына мүчөлөрдү улуу менен текстте толуктап жазабыз балдар. Андыктан баштадык. С витамини көбүнчө ушул сүрөттөрдөн бирин тандайбыз, андан соң жазабыз. Мен биринчи сүйлөмдү айтып берейин өзүм балдар. С витамини көбүнчө сарымсакта болот. Биринчи сүйлөм бүттү балдар, экинчи сүйлөмгө өзүңөр баштагыла эми. Бул сүрөттө алма турат. Сүрөттөгү сөздү коюп эле жаза беребиз. Адам үчүн пайдалуу витаминдер көп. Эми кийинки сүйлөм. Мен эч качан сүрөттө эмне турат балдар? Компьютер ойнобойм. Кийинки сүйлөм балдар. Ал уктаарда. Бул жерде эмнелер турат? Комуз, нан жаздыктын астына коюп жатты. Кийинки сүйлөм балдар. Экөө. Бул жерде эмненин сүрөтү турат? Шахмат демек. Экөө шахмат ойноп мелдешти. Кийинки сүйлөм балдар. Мени кумурскалардын эмгекчилдиги суктандырат. Сабагыбызды бышыктоо балдар. Кыргыз тилинде канча жөндөмү бар? Силер билесиңер да, ошолорду коюу менен биз мүчөлөрдү толуктап жаздык. Асты сызылган сөз кайсы жөндөмдүн мисалдары экендигин дагы биз жакшы билебиз балдар. Туурабы? Эми балдар, жат жазуулар бүттү. Ушул сүйлөмдөрдү толуктап жазсаңар, анда эң мыкты деген бааларга ээ болосуңар. Тапшырма үйгө жашылчалардын сүрөтүн тартуу жана кумурска жөнүндө табышмак жазуу. Эгерде силер бир ката алсаңар 5, 2 ката болсо 4 жана 3 ката болсо 3 деген баага ээ болосуңар балдар. Мына ошондуктан биринчи жат жазууну жөнөкөй дептерге, андан кийин жат жазуу дептерине жазгыла. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Бүгүнкү жат жазуубуз силерге жаккан болсо, мен абдан кубанычтамын. Анда эмесе балдар, жакшы калгыла. Бүгүнкү жат жазууну WhatsApp аркылуу мага жеке өзүмө жөнөткүлө. Саламатта калгыла окуучуларым.